Мени кара тизмеге киргизип коюшту. Бирок мен Москвадан чыгып кеткен жокмун. Быйыл кыргыздарга негизи кыйын эле болду. Аябай. Документтериңизди толук алып, жашынакай жүрсөңүз да силерге эч ким иштекет. Менин приложениямда геолокациям иштеген эмес экен, 4 күн деди. Соңку учурда Орусияда миграциялык көзөмөл күчөтүлүп, кыргызстандык эмгек мигранттарына коюлган талаптар алардын жашоосуна олуттуу таасирин тийгизүүдө. Былтыркы жылдан тарта миграциялык эрежелерди бузган чет өлкөлүк жарандарды Орус өкмөтү атайын реестрге киргизип келет. Ага киргендер иштөөгө уруксаттан ажырап, ал тургай өлкөдөн чыгарылуу коркунучуна да туш болууда. Коопсуздугунан улам аты өзгөртүлгөн Аянанын жолдошу жакында эле реестрге кирип кайра чыккан. Ал соңку жылдары мигранттарга карата кысым кескин күчөп, өлкөдөн депортацияланып кеткен кыргыздар арбыды дейт. Менин жолдошум немеге реестрге түшүп калган, бүт официально иштейт. Документтери бүт баардыгы жайында. Причинасы эмне, документин таза коо десе, ошо сен Кыргызстанга көп перевод кылып койгонсуң дешиптир да. Быйыл кыргыздарга негизи кыйын эле болду. Аябай. Москвада өткөн жылдын 1-сентябрында мигранттар үчүн Амина тиркемеси ишке кирген. Ал тиркеме аркылуу мигранттардын геолокациясы боюнча маалымат Орусиянын ички иштер министрлигине автоматтык түрдө берилет. Кыргызстандык Нурлан Айбашев аталган тиркемеге күн сайын кирип туруу керектигин айтат. Күнүгө кирип туруш керек экен. Анан VPN жандырбай, обновление күндө болуп туруш керек экен. Менин аялым үйдө болуп кирбей калып, снято с учета деп чыгып калыптыр азыр кызыл жанып. Сахарова барыш керек же МВДга заявление менен кайрылыш керек да, ушундай. Амина тиркемесине 4 күн кирбей калган Венера Асанова азыр реестрде турат. Ал 2016 жылдан бери Москва шаарында үй бүлөсү менен жашап иштеп келген. Эми ал Англияга кетүүнү көздөп жатканын айтат. Причина 4 күн ноябрь ичи Амина приложениямда геолокациям иштеген эмес экен, 4 күн деди. Ошол үчүн сен реестрге түшүп калыпсың дейт. Дальнейший эмне болушун билбейм, бирок күзгө барып Кудай кааласа кетебиз. Англияга эме берип атабыз. Реестрге кирген соң убагында документтерди ырастап, Орусиянын аймагына расмий эмгектен аларын көрсөтө албаган мигрант өлкөдөн чыгарылат. Бирок ага карабай жумушун таштап кете албай жүргөн кыргызстандыктар да көп. 2027 жылга чейин мени кара тизмеге киргизип коюшту. Бирок мен Москвадан чыгып кеткен жокмун. Иштешим керек, дагы эле иштеп жүрөмүн. Документ жок. Ага окшогон дагы мигранттар бул жакта толтура, реестрден чыга албай жүргөндөр дагы толтура, реестрден чыккан убакыт өтүп кетип кайра кара тизмеге түшүп калгандар деле бар. Ошого бийликтегилерден суранат элем, ушул Кыргызстан жарандарына кара тизме, реестр деген, печать деген ушул маселени чечип берип койсоңуздар, өтө суранат элем. Себеби азырынча биз Кыргызстанга барып иштегенге шартыбыз жок. Орусиядагы мигранттардын мындай маселелерге кабылып жатканын Жогорку Кеңештин депутаты Айгүл Ахмедова өткөн аптада парламенттик жыйында көтөрүп, көйгөйдүн чечилишине өкмөт эле эмес, эл өкүлдөрү да көмөк көрсөтүшү керек деген пикирин айтты. Ушул маселелерди эске алып, өкмөттөн мен төмөнкүлөрдү суранып кетет элем. Россиядагы кыргыз мигранттар үчүн мыйзамдуу иштөө процессин жеңилдетүү, миграциялык карта, каттоо жана реестр маселесин көзөмөлгө алуу, мекендештерибизди негизсиз депортациядан жана узак кезектерден коргоо, документ жана каттоо жол-жоболорун жөнөкөйлөтүп, чыгымдарын азайтуу. Кече 26 январда депутат Улан Примов да мигранттардын көйгөйлөрүнө токтолуп, Кыргызстан менен Орусия бир экономикалык биримдикте болгондуктан кыргыз жарандарына жеңилдиктер берилиши зарыл экенин билдирди. 22 январда Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Москвада Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция кызматынын өкүлү менен жолукканы кабарланды. Анда ал кыргыз жарандарынын Орусияга кирип жүрүшү жана жумушка орношуу маселелерин көтөрүп, көзөмөл реестрине кирип калган жарандарды Орусиядан чыгып кетүүнү талап кылбай туруп, реестрден чыгаруу жол-жобосун мыйзамдуу түрдө белгилөө мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну Орус тараптан өтүнгөнү айтылат. Буга чейин Орус президенти Владимир Путин Орусия менен Кыргызстан миграция тармагында эки өлкөнүн тең жарандарына ылайыктуу боло тургандай аракет кылышы керектигин айткан. Биз жарандарыбыз үчүн, Орусия Федерациясынын жарандары үчүн баары жайында болушун камсыз кылгандай иш аракет кылышыбыз керек. Ошондо бул маселенин айланасында болуп жаткан окуялар нааразычылык жаратпайт. Бирок ал үчүн бул жерде иштегиси келген Кыргызстандын жарандары да орус чөйрөсүндө жашоого, социалдык кепилдиктерден пайдаланууга жана башкаларга даяр болушу керек. Мунун баары кеңири, үзгүлтүксүз биргелешкен ишти талап кылат. Атын атагысы келбеген Москвадагы дагы бир кыргызстандык реестрге өткөн жылы күзүндө түшүп калганы тууралуу билдирүү алган. Ал ИИМге арыз менен кайрылып, реестрден чыгуу аракетинен майнап чыкпай, аргасыз Орусиянын бул маселени караган тиешелүү кызматтарына пара берүү аркылуу гана чыга алган. Бул реестрге мен өзүм эмес,
жада калса менин балам иштен 8 жаштагы, ошол убакта 8 жаштагы, ал 9 жаштагы. 8 жаштагы балам, окуучу балам реестрге түшүп, мектептен чыккан деп изденүү окуп келди. Айна жок, баарына акча берип, пара берип чыккан. Анткени менен маселе канчалык орчундуу болбосун, эмгек мигранттарынын өзүнүн жоопкерчилигине да байланыштуу дейт башка бир кыргызстандык. Документтериңизди толук алып жашынакай жүрсөңүздөр силерге эч ким эчтеке дебейт. Даже полиция кызматкери тозгон дагы документтериңизди текшерип, баары жайында болсо силерди жөн эле кайра кое берип коет. Көп жерден мындай айтып келгенде биз өзүбүздүн жоопкерчилигибиздин айынан келип атат да бул маселелердин баарычы. 15 январда Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев маалымат жыйын берип, Орусиянын миграциялык көзөмөл реестринде Кыргызстандын 34.786 жараны катталганын билдирген. Ал былтыр ноябрда бул тизмеде 128 миңдей кыргызстандык болгонун эскерткен. Биз Россияга чыгып атып, алардын миграцион службаларына дополнительный убакыттарды сурап, мисалы үчүн алар эртең менен 9-дан 5-ке чейин иштесе, биз кечки 10-га чейин сурап алдык. Ошонун баарын иштешип, ошонун негизинен 128 миң адам өздөрүнүн баягы списктерин такташты да. Анан биз ар бир кишинин колунан жетеле бара албайбыз, анткени Россияда Сахалинден баштап Калининградка чейин. Министр ошол эле учурда миграциядагы кыргызстандыктардын кайтып келиши өлкө үчүн да пайдалуу экенин, көптөгөн долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жумушчу күчү керектигин кошумчалаган.